Бишкекте адамдардын бөйрөктөрүн сатып жүргөндөр кармалышты. Элдин маселесин чечкиле, болбосо кызматтан кеткиле. Ташиев аткаминелерге эскертти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Губернатор баш болгон мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн. Могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жолго келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттан болгон? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделеде ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? Элдин маселесин чечкиле, болбосо кызматтан кеткиле. Ташиев аткаминелерге эскертти. 17 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусундагы чек ара кызматкерлерине жаңы имарат тапшырып жатып, мамлекет үчүн берилип иштебеген аткаминелерди ордун бошотууга чакырды. Президентибиз баш болуп күнү-түнү иштегени менен ылдыйкы катмардагы, ылдыйкы жана ортоңку катмардагы аткаминелер иштебей жатасыңар. Эгерде иштебесеңер, жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер, ордуңарды бошоткула. Элге кызмат кылам, чуркап иштейм деген адамдар келиши керек. Жөндөн-жөн орунду кармап отуруу болбойт. Укук коргоо кызматынын жер-жердеги башкармалыгы. Мына ушул эле Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын жаңы жетекчиси. Келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, облустук УКМКнын бөлүгүнүн башчысы. Бардыңыздар, жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке маселени чечкенди токтоткула. Жеке маселе эмес, элдин көйгөйүн чечкиле. Эл нааразы болсо ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, ички иштер министрлиги жана УКМК бөлүмдөрүнүн башчылары. Облустун эли нааразы болсо төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде, кайсыл бир элде маселе чыкса, жетип барып чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө биз жогорку жактан карап туруп тапшырма берип отурбашыбыз керек. Урматтуу жетекчилер, туруңуздар орундооңуздардан. Ушул маселени көзөмөлгө алгыла, деди ал. Бишкекте адамдардын бөйрөктөрүн сатып жүргөндөр кармалышты. Бишкекте адам органдарын мыйзамсыз сатып жүргөн трансулуттук топтун мүчөлөрү кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча кылмыштуу каналды аял уюштуруп, чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштырууга муктаж бейтаптарды тапчу. Ал органды $80,000 чейин баалаган. Андан соң жаран менен иштешип келген ал киши Кыргызстанда донор болууга даяр адамдарды ортомчулар аркылуу таап берчү. Донорлор сөзсүз түрдө мед кароодон өтүшкөн, бирок ден соолугунун абалына карабастан дайыма операцияга жарайт деген документтер жасалып келген. Донор бөйрөк үчүн $1,000 $7,000 чейин алса, ортодо донорду тапкан адам $3,000, ал эми бул каналдын уюштуруучусу $30-70,000 чейин алып келгенин атайын кызмат билдирди. 17 апрелде кезектеги донорду чет өлкөгө узатып жаткан жеринен жарандар Манас аэропортунан кармалды. Сот Бостеридеги эс алуучунун өлүмү боюнча өкүм чыгарды. 4 чектүү 15 жылга эркинен ажырашты. 2023 жылдын жай айларында Бостеридеги адам өлтүрүү боюнча өкүм чыкты. Бул тууралуу Ысык көл райондук сотунан билдиришти. Эскерте кетсек, 2023 жылдын 5 августунан 6 августуна караган түнү Ысык көлдө 23 жаштагы Бекболот Аманкулов каза болгон. Анын сөөгү таңга жуук Golden Sands пансионатынын жээгинен табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр Бишкек шаарынын 1991, Ысык көл облусунун 1994 жана 1995 жылы туулган жарандар кармалган. Аларга кылмыш иши козголуп, бардыгы убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындан тышкары кылмышты жашырган деген чек менен бир нече милиция кызматкерлери кармалган. Үстүздөгү жылдын 5 апрелинде Ысык көл райондук соту кылмышка шектүү катары соттолгон жарандарга карата өкүм чыгарган. Сот төртөөнү тең күнөөлүү деп таап, аларга бейбаштыктан улам бир топ адамдар тарабынан жасалган адам өлтүрүү беренеси боюнча 15 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары сот жабырлануучулардын пайдасына моралдык чыгым үчүн ар биринен 250,000 сомдон, ал эми бардык соттолуучулардан дагы 180,000 сомдон материалдык чыгым үчүн жабырлануучулардын пайдасына өндүрүп берүүнү чечти. Жергиликтүү бийлик органдарында иштегендер, айыл өкмөттөн, акимчиликтен, губернаторларда иштеген кызматкерлер, ошол жетекчилери, ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Мурдагыдай жөн эле кызматты ээлеп олтуруп, 1 жыл, 2 жыл олтуруп, дагы жылып кетемин, же ошо олтурган жерде мен өзүнүн жеке кызыкчылыгын чечемин деген максаттардан алыс болушуңар керек. Кызматка келдиңби? Бир күн иштейсиңби? 10 күн иштейсиңби? 2 жыл, 3 жыл иштейсиңби? Колдон келишинче берилгендик менен мамлекеттик кызмат кылып коюш керек. Убакытты кетирбеш керек. Убакыт мына тез өтүп атат. Мына биздин
келгенибизге дагы жаңы бийликтин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич келгениңде дагы баш болгон командасын келгенине 3,5 жыл убакыт болду. Туура көптөгөн жумуштар аткарылды. Стабилдүүлүк маселелери чечилди, коргонуу маселелери чечилди. Бирок мамлекетти өнүгүү маселесине өтүшүбүз керек мындан ары. Жерлердеги бардык элге керектүү, жөнөкөй, карапайым эл журттун маселелерин чечүүгө өтүшүбүз керек. Губернатор баш болгон мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн. Могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жерге келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбал. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделяда ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук бойдон асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңе да асфальт кылып алдыңар, жолуңа да асфальт кылып алдыңар. Эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла.